Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum, hurmatlı zamandaşlar, hurmatlı mekendештер. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Sүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavattар жана salamдар bolsun. Кайрадан ушул эфир аркылуу бизди жолуктуруп аткан Аллага чексиз мактоолорду жана санааларды келтиребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өрнөктүү жашоосу момундарга, мусулмандарга өрнөк болушу керек. Аллах субханаху ва таала кереметтүү Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбызга эрчүүнү жана анын жолун жолдоону бизге тапшырып, Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айткан. Аллах Таалага иман келтирген Аллахтын кулдары, эгер силер Аллах Тааланы сүйсөңөр, анда силер менин сүйүктүү пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жолун жолдогула деп айтат. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн жашоосунда адам катары, насаатчы катары, элчи катары, үй бүлөнүн башчысы катары, ата катары бизге жашообузга өрнөктүү, жакшы өрнөктөрдү калтырып кеткен. Мусулман баласы күн өткөн сайын өзүнүн ислам жашоосунда пайгамбарыбыздын адабы менен адаптенип, пайгамбарыбыздын жүрүм туруму менен айткан насааттарына карап адам оңдолуш керек. Ошол биринчи динге кирген күндөн баштап, дини биринчи алган маалыматы менен эле чектелип калбастан, күн сайын адам өзүнү оңдоо менен арек болуш керек. Тилекке каршы коомубузда ошо динге келип, намаз окуп, ушул дин жолунда жүрүп калганы менен, бирок адеби, ахлагы ошол мурунку мезгилде кандай болсо, ошол бойдон өнүкпөстөн, өркүбөстөн ошол боюнча калып калган. Ошондуктан биз айтабыз, ислам же дин же дини амалдарды тутунуу бул ибадат менен эле чектелип калбастан, тескерисинче биздин ибадат биздин адебибизге, ахлагыбызга, сөз сүйлөө маданиятыбызга сөзсүз таасирин тийгизиш керек, оңдолуу жагына карата. Ошондуктан бул жерде дини маалыматтарды бир аз алуу менен чектелип калбастан, көп окуш керек. Пайгамбарыбыздын жашоосун, сахабалардын жашоосун кайра окуп, ошол алардын айткан осуят насааттарына жараша адам ички жана тышкы өзүнүн адамгерчилигин, мамилесин, адебин, ахлагын оңдош керек. Хазирети Абу Хурайра пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бул хадисти келтирет. Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулукан ва хиярукум линисаикум деп айтылат. Хадистин мааниси мындайча: момундардын эң жетиги, толук момун даражасына жеткен инсан иманы эң жогорку даражада болгондору жана адеп ахлагы, кулк мүнөзү жакшылары деп айтты. Демек, толук момун качан болот десе, иманы толук болгону жана адеп ахлагы, кулк мүнөзү оңдолгондор болот деп айтты. Демек, ушундан билсек болот, бардык эле момундардын адеп ахлагы толук эмес. Мына ошол адеп ахлагы, кулк мүнөзү жакшы болбогон, оңдолбогон, толук даражага жетпеген адамдарды көрүп, исламга баа бербеш керек. Ошон үчүн айтылат, ислам дини бул идеалдуу. Дин бул өзү идеалдуу болот. Ал эми аны карманган инсандар идеалдуу эмес. Сөзсүз анын биринчи камсыз темген пенде сыяктуу анын сөзсүз каталары болот. Динге киргени менен диндин көп жерин өздөштүрө элек болот. Бир жагын өздөштүрсө, экинчи жагы калып кетип, ушул адеп ахлактан аксап аткан көп бүгүнкү күндө мусулман бир туугандарыбыз бар. Ошолордун катарында бүгүнкү күндөгү үй бүлөлүк мамилелер деп да айтсак болот. Жубайлар дин амалдарын кылып баштагандан кийин, динге келип баштагандан кийин, тагыраак айтканда намаз окуп, орозо тутуп, ажыга барып баштагандан баштап үй бүлөдөгү келишпестиктер да келип чыгып атат. Мунун себеби бирин бири толук түшүнбөгөндүк, ошол эле мезгилде ошол исламдын адеп ахлак, кулк мүнөз жагына жакшы түшүнбөгөндүк дагы болуп атат. Исламга келген адамдар, дин тутунган адамдар бүгүнкү күндө эмне деп атат? Өзүнү идеалдуу эсептеп, ислам дининин амалдарын аткара баштагандан кийин өзү менен бирге жашап аткан үй бүлө мүчөлөрүнүн кээ бирлерин дин аткарбагандыгы үчүн кемсинтип коюу, аларды басынтуу, алардын илим окуусуна шарт түзбөй туруп, алардын дин боюнча
түшүнүктөрүнө толук маалымат бербей туруп, аларды мындай бир өзү менен барабар алма тең көрбөчүлүк, текеберчилик мамиле жасалган учурлар дагы адеп ахлактын жоктугунан кабар берет. Себеби пайгамбарыбыз айтып атат, момундардын иман эң толук даражадагы момун иманы толук болгондору жана адеп ахлагы, кулк мүнөзү толук болгону деп айтты. Ошол эле хадистин уланысында силердин эң жакшыңар аялдарына, үй бүлө мүчөлөрүнө, аялдарына өзгөчө жакшы мамиле кылгандар деп айтты. Демек, ошол үй бүлө мүчөлөрүнө жакшы мамиле кылуу, түшүнүү, ошол динге алып келүүдө дагы бир этабы менен, аста секиндик менен алып келүү. Анын үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы өзүнүн хулку менен даават кылыш керек. Бул биринчиси сабырдуулук менен, ошол ваъмур ахлака бис-салати вастабир алейха дейт Кур'ан-ы Каримде. Мунун мааниси ахлиңди, үй бүлөңдү намазга чакыр, намазга буюр жана вастабир, анын үстүндө сабырдуу бол дейт. Демек, бир адамды динге алып келиш, дин амалдарына алып келиш, намаз окууга, орозо тутууга, толук ахлактуу момун мусулман болууга биргеликте көп аракет жасаш керек болот. Биз демейде бат эле бардык нерсе бир күндө өзгөрүп калат, мындай калат деп ойлогонубуз менен адамдын адеби, ахлагы, диний маалыматы жетиш керек. Даярдыгы жетиш керек. Мына ошондой болуш керек. Ошол эле учурда дагы бир көрүнүштөр пайда болуп атат коомчулукта. Бул деген болсо, ошол диний тутунган, диний кийим-кечектердин үстүндө коомдогу жат көрүнүштөрдү жаратуу. Ал айтылган болсок, аялдарыбыздын оронуп алып, анан коомдук жайларда баягындай коомго жат болгон, өзүнүн жүрүм-турум келбетине дал келбеген, адаттан тыш адамдарга жат болгон кыймыл аракеттерди жасоо. Коомдук жайларда мисалы үчүн оронуп алып бийлегендик, же болбосо баягы диний адамдардын жүрүм-турумундагы орой мамилелер. Мына ошолордун бардыгы биринчи кезекте бул өзүнө эле зыян келтирбестен ислам дининин бетине кара көө сүртүп аткандыгын адам унутпашы керек. Бул дагы ошол инна салата танха анил фахшаи вал мункар деп айтылат. Албетте намаз инсанды, адамды жаман жана уяттуу нерселерден кайтарат. Мындай айтканда, биз Алла Таалага иман келтирип, 5 убакыт намазды окугандан кийин, ошол намаз окуучулукка, диний адам катары жүрүүчүлүккө биздин жүрүм-турумубузда дал келиш керек. Ошол адамдар көрүп, биздин адамдын кылып аткан кылык жоругунан сырттагы турган адамдар уялып калбашы керек. Дин ушул экен деп түшүнүп калбаш керек, же динди уят карып койбаш керек. Бул дагы болсо адам ошол пайгамбарыбыздын адеп ахлагы менен айткан кулк мүнөздө жүрүүчүлүк тартибине жат болуп калат. Андан кийин үй бүлөдө албетте эркек аялдын мамилесинде Алла субханаху ва таала эркекке дагы, аялга дагы өзүнө ар биринин укугун, милдетин Алла Таала коюп берген. Хакку заужи алал мар'ати дейт. Аялга карата эркектин укуктары, хакы кандай десе, Алла Таала Кур'анда айтат: "Ар-риджалу каввамуна алан-ниса". Эркектер аялдарга мындай башчы. Бима фаддалаллаху, албетте бул кейбирлерин Алла субханаху ва таала жаратылыштагы өзүнө берген жөндөмдөрүнө жана өзгөчөлүктөрүнө жараша дейт. Эркекти Алла Таала мындай күчтүү, табияты жактан, жаратылыш жагынан, физиология жактан күчтүү, аялга караганда салыштырмалуу эмоционалдуу эмес, сабыр басырыктуу, анан үй бүлөнү багуучу, негизгиси химая кылуучу, сактоочу, коргоочу кылып эркекти жараткан. Аялды болсо ошол эркектин кабыргасынан жаратып, анан ошол аялдын үйдүн очогу, үйдү түтүнүн булатуучу, үйдүн ошол кишинин тукумун улантуучу кылып негизги функцияларды берип жараткан. Ошондуктан эмне болот эми? Элибизде айтмакчы, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Ошол эри шаркак болуп, бири-бири менен акылдашып, бири-бирини сыйлап,
ошол үй бүлөнүн башчысы катарды күйөөнү таанып, анын чечимдерин сыйлап, ага баш ийип, чечимдерине баш ийип, керектүү кеңештерди берип, аял менен эркеги биргеликте өмүр кечирүүлөрү шарт. Алла берген ортодогу перзенттерди татыктуу Аллах Тааланы таанытуу менен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жана анын сүннөт жашоосун үйрөтүү менен коомго татыктуу уул кыз кылып тарбиялаштык ата эненин биринчи ошол ата энелик парызы жана милдети болуп эсептелет. Ата эне баланы камсыздап коюп эле бүгүнкү күндө мен тарбиялап атам деген жаңылыштык пикирде болуп калган учурлар кездешүүдө. Материалдык жактан камсыздоо бул тарбиянын өзөгүн түзбөйт. Кээ бир учурда кийимин алып берип жатам, тамагын алып берип жатам, окууга жиберип атам, окуусун төлөп атам, ушул менин толук милдетим, аткардым деп балдардан, анан биз өзүбүздүн балдардан башка нерселерди күтөбүз. Илимдүү болушун, адептүү болушун, ахлактуу болушун, зирек болуусун, анан кандайдыр бир коом окууларында бир ийгиликтерди жаратуусун күтөбүз. Бирок мунун өзү эле жетиштүү эмес. Бүгүнкү күндө ошо балдардын үйдө таалим тарбиясына кеп кеңеш менен, алар менен сүйлөшүү менен, эмне кызыгарына маани берүү менен, ал сабактардан ийгилик жараткан учурда аны коштоп, ага көңүл буруу менен, анан эң негизгиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан баягындай тараххум, райым, мээрим төгүү менен баланы бир жетик тарбияга жеткизсе болорун биз унутпашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам балдардын жанына келгенде баладай болуп, бала тили менен сүйлөшө эле. Алар менен убакыт бөлүп, кээ бир учурларда алар менен ойноп дагы бир аз убакыт бөлөр эле. Анан ошол алдына отургузуп алып, сылап, аны менен балача сүйлөшүп, мына ушундай кылар эле. Ошол эле мезгилде балдарды көп ашыкча эркелетип, каалаган нерсесин чектүү, чектен тышкаркы деңгээлде берип, мына ушундай бир эркелетип да салбоо керек. Ошол бала менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндөгү замандын чакырыктарына жараша айтайлык, ошол телефон, интернеттеги убакыт өткөзүүсүн дагы чектүү карап беришибиз керек. Чектүү дегенде ал кечке эле телефондо, кечке эле интернетте отура бербеш керек. Кээ бир ата энелер ушул телефонго кирип кетти деп телефонун алып коюп, ал баланы стресске түшүрүп коюшу мүмкүн. Таптакыр бербей койсо, ал инсан эмнеден тыюу салынса, тыйылса, ошол нерсеге бир өтө ашыкча кызыктар болот да. Анан көрбөгөндүн көргөнү курусун болуп, анан бир мезгил келип эркиндикке чыккан учурда бул ашыкча баягындай чектен чыгып, каталарды жасап алышы мүмкүн. Ошондуктан балдарды үй бүлөдө тарбиялап атканда дагы мына ушундай маанилеге көңүл буруш керек. Албетте эркектин үй бүлөдө башчы катары орду исламда өзгөчө белгиленген. Жана айткандай, ар-риджалу каввамуна алан-ниса. Эркектер үй бүлөдө аялдардын үстүндө башчы. Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи. Силер бардыңар жооптуусуңар, бардыңар өзүңөрдүн кол астыңардагыларга жооп бересиңер. Башчы өз элине, үй бүлөнүн башчысы эркек өзүнүн аялына, балдарына, кыздарына жоопту. Аял болсо эркектин астында үй иштерине, үй окаттарына күйөөсүнүн астында жоопту деп хадисте айтылат. Факуллукум мас'улун ан раиятихи. Ал ар ким өзүнө эмне жоопкерчилик берилген болсо, ошол боюнча кыяматта жоопту дейт. Демек ата аялына жоопту, аялынын жүрүм турумуна, балдарынын жүрүм турумуна, адеп ахлагына жоопту. Ошондуктан үй бүлөдө ата эне биргеликте балдарды ушундай тарбиялаш керек. Үй бүлөдөгү эркек менен аялдын чырдашуусу, келишпестиги бул албетте балдардын таалимине, тарбиясына, алардын мүнөзүнө, психологиясына таасир тийгизбей койбойт. Ошондуктан бир жакшы үй бүлө, жакшы ата эне бул көшөгөнүн артында сүйлөшөт дагы, өздөрүнүн ортосундагы болуп аткан иштер боюнча ал балдарына мындай билгизбеши керек. Кээ бир ата энелер балдарын кучактап алып, балдарынын аркасына жашынып алып, анан балдарынын көзүнчө бири-бирине бакырышат, бири-бирине кол көтөрүшөт. Мына ушул нерсе абдан бир жат жана
одоно бир көрүнүш болуп эсептелет. Бул учурда баланын дагы аң сезими бузулат. Атага болгон же энеге болгон ыззат, урматы, сүйүүсү жоголуп кетет. Мына ошондуктан ата-энелер бул балдардын көзүнчө мындай урушуу, талашууларын кылбаш керек. Ошон үчүн балдардын төшөгүн 7 жашка жеткенге чейин эле эртеле бөлүп коюш, эртерээк бөлүш керек. Эми эркек менен кыз балдар аралашпаган болсо, булардын арасындагы 7 жашка жеткенге чейин бөлүп коюш керек. Өз алдынча укташ керек. Себеби ата-эненин көшөгөнүн артындагы жашоосун жаш балдар бүгүнкү күндө көрбөшү керек. Кээ бир ата-энелер шуларды жаш деп коюп эле ошол үйдө ошол мамилелерин жасай берет. Аны көргөн балдардын эрте мындай демеси бузулуп жатат. Айюма имраатин матат ва заужуха анха радин дахалат жанната дейт. Эми албетте аялдардын дагы ордундан азалап, хадисте пайгамбарыбыз мындай дейт. Hazreti Умму Салама энебиз риваят кылат пайгамбарыбыздан. Ал айтты: кайсы бир аял бул дүйнөдөн эри ыраазы болгон абалда коштошуп каза боло турган болсо, анда ал бейишке кирет деген. Демек, эри ыраазы болгон абалда бул дүйнөдөн кайтыш болсо адам, аял, ал бейишке кирет деди. Демек, эрдин күйөөнүн ыраазылыгын алууга аял кишинин умтулуусу керек. Бул аялдын негизги милдеттеринен болуп эсептелет. Ва ту'зи имраатан заужуха фи дунья илля қалат заужатуху минал хурил айн ла ту'зихи. Эми албетте кыямат күнүндө ар бир аялга дагы, эркекке дагы Алла субхана таала кылган жакшылыктарына жараша дүйнө жана ахиретте көп жакшылыктарды ыргылайт экен. Вала яхиллу ли имраатин ан тасума заужуха шахидун илля би иднихи. Эми аялдын күйөөгө баш ийүүчүлүгү бул күйөөнүн ыраазылыгын алып барат. Үй бүлөдө тынчтыкты камсыздайт. Ушул эркек менен аял бири-биринен кабардар кылып, бири-биринин чечимин сыйлап, кылып аткан иштери жөнүндө бири-бирине мындай бир жакшы мамилелерди билдирип турса, бул үй бүлөдөгү тынчтыкты орнотот. Аял кишинин күйөөгө баш ийүүчүлүгү тууралуу эмнени айтат? Аял киши орозо тутса дагы күйөөсүнү кабардар кылып тутсун дейт. Мисалы, бул нафил орозо жөнүндө айтылып атат. Эмнеге десе, күйөөсүнүн кабардар болуусу, эмне үчүн десе, ал ага айтпай тутуп ала турган болсо, күйөөсүнүн каалоосу болгон болсо, ошол жерде дагы ошол күйөөсү капаланып, бир башка бир жинденип калбасын деген мааниде. Экинчиси, вала та'дана фи байтихи илля би изнихи. Ал эми үйдөн чыгып атканда дагы аял киши сөзсүз түрдө күйөөсүнө кабар берип чыгыш керек. Мунун бардыгы үй бүлөлүк бакытты, эркек аялдын ортосундагы мамилени бекемдөөгө алып баруучу нерселерден болуп эсептелет. Бима анфaqu min amwalihim fasalihati qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Эми Алла субхана таала кереметтүү Куранда дагы бир аятты келтирген. Бул жерде эркек менен аялдын ортосундагы мамилелерде эркектер үй бүлөнү багуучу, камсыздоочу, кийиндирүүчү, ичирүүчү, жедирүүчү, турак жай салып үй бүлө менен камсыздоочу катары каралган. Ал эми аялдар болсо үй бүлөнүн ошол очогун кармоочу. Фассалихат, салих амалдарды аткаруучулар, Аллахка сыйынуучу жакшы салих аялдар, канитат, канааттуулар дейт. Канааттуу дегени күйөө канча нерсени таап келип аткан болсо, ошого каниет кылуучу дегени түшүндүрөт. Ар бири эркек дагы, аял дагы өзүнүн түз аялдык милдетин аткарса, эркектин милдетин аткарса, мына ошондо бул дүйнөдө дагы бактылуулук жашоо. Ал эми ушул Аллага итаат кылып, пайгамбары көрсөткөндөй кылып, сүннөтү менен мамиле кылып, мындай бир туура жашап өтсө, ахиретте дагы Алла Тааланын астында сыйлык алат. Демек, эки дүйнөнүн бактылуулугу динде деп жыйынтык чыгарсак болот. Ошондуктан 24 сааттык жашообузду Аллахтын элчиси жана Аллах буйргандай кылып, мындай бир ылайыктап, адам өзү аракет кылып, чын дилден жасалмалуулук менен эмес, аракет кылып жашаса, албетте мунун жашоосунда береке болот, ахиретте бактылуулук болот, ийгилик болот. Бул дүйнөдө болсо эң татыктуу мындай бактылуу жашоодун ээси боло алат. Аллах субханаху ва таала баарыбызга тынчтык берсин, амандык берсин. Ар бир үй бүлөдө бактылуулук болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.